Assalamu alaikum Zulfi эже. Алейкум салам. Кандайсыз? Менде бар жакшы буюрса. Ден соолук кандай? Денсаулык жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы жүрөбүз. Кантип атасыз? Мен азыр Zulfi эжебиздин бүгүнкү бул жактагы жашоосун сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Мына кадимкидей баягы биз алгачкы үйүн кандай жасап берсек, ошол боюнча жашап аткандыгы чындыгында кубандырбай койбойт, сүйүндүрбөй койбойт да, караңыздарчы. Жанагы кулагында кохлеарный имплант аппаратынын зарядын коюп коюптур. Өзү көрбөсө дагы коет. Көрдүңүздөр? Негизи эле кулак боюнча элге таанылганбыз. Биринчи эле кулактан сурап баштасак, кулак мындай кичине жылыштык болуп атабы? Жылыштык. Эми ушу угуп атканым жылыштык болуп атпайбы? Азыр менин кадимкидей сүйлөп атканымды угуп атканыңыз, Ооба да. 48 күн болуп калды. Проктология жатынан лазерный хирургический операция болгом. Ошого пока 2 айдын ичинде ушуну көрүм туруш керек экен, барыпчы. Ушул эжебизге кимди ким дагы кайдыгер карабастан жардам берем деп ушул эжебиздин маселесине мен айгана чейин чыгам дегендер болгон болсо, колуңуздардан келиши кол кабыш кылсаңыздар деп мен дагы суранып кетер элем. Ошол эле эжебиздин өзүнүн атына ачылган М-банк шот ачылган билесиздер. Ошол М-банк жана Сбербанк ушул видеонун астына коюлат. Колдон келиши кол кабыш кылыңыздар, колунда барларга ушул видеону таркатыңыздар, жеткириңиздер деп мен айтып кетер элем. Негизги тема бүгүн эжебизге зыярат кылуу жана эжебиздин акыбалын сурап жана сиздер менен бөлүшүү достор. Ушул видеону албетте сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман расанттар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз Ак Ниет Аманат коомдук фондун сурап аткандар, тактап аткандар, суроо жооп кылып аткандар, балким жардам сурагандар, балким деги амансыңарбы, каяктасыңар, жоксуңарбы дегендер. Биз кадимки эле жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Кыжалат болуп, сарсан болуп сурап атканыңыздар үчүн рахмат. Баардыгы аман, соо, тынч. Бирок жеке бир жумуштар менен болуп аткандыгыбыз үчүн 100% бул кайрымдуулук иштер менен боло албай атабыз. Буюрса жакын күндөрдө бир чоң жумуштар башталат. Урматтуу достор, мен бүгүн Бишкектемин. Сиздер сурап аткан, сиздер сарсан болуп, кыжалат болуп аткан бир тууганыбыз бар. Алланын эң сүйүктүү, жакын эжекебиз бар. Аны баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Келиңиздер, бүгүн ушул эжебиздин жашоосу кандай болуп атат, кантип жашап атат, эмне кылып атат, анын баардыгын сиздер менен кыскача бөлүшөйүн. Бүгүн 22 август, азыр кечки саат 4:30 болуп калды. Кирип келатканда эле көрүп атасыздар, мен бул үйгө калп айтпасам 2 жыл мурда, 2,5 жыл мурда алгачкы ирет ушул жерге киргем. Киргенимде эле ушундай бир жан дүйнөм бир башкача сезимдер менен чыгып кетип атканда жүрөгүм канап, көзүмөн жаш тыйылбай чыгып кеттим эле. Анткени ушул 4 балдын ортосунда ушунчалык бир аябай муктаж жалгыз эжекебиз жашайт эле. Ал эжекебиз ким десеңиздер, ал эжекебиз Zulfi эжебиз. Мен азыр Zulfi эжебиздин бүгүнкү бул жактагы жашоосун сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Мына кадимкидей баягы биз алгачкы үйүн кандай жасап берсек, ошол боюнча жашап аткандыгы чындыгында кубандырбай койбойт, сүйүндүрбөй койбойт да, караңыздарчы. Баардыгы керемет. Сонун жада калсам, мына компьютер эмне турат десеңиздер керек, Мынакей. Мына жанагы кулагында кохлеарный имплант аппаратынын зарядын коюп коюптур. Өзү көрбөсө дагы коет. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге 3-4 батарейка зарядталат. Бир батарейка азыр бул жерде турат. Кадимкидей эле буюрса, телефон өзүнүн, шамалдаткыч, муздаткыч, компьютер, кыскасы өзүнүн жашоосу керемет, сонун, мындай заманбап. Үй ремонт болгон, момундай шкафчиктер, башкалар, айнек парталар, килем палас, кыскасы үй жаңы, сонун керемет бүткөн, жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча таптаза кылып жашап аткандыгы. Туугандар, эки көзү көрүп аткан 12 мүчөсү түгөл адам дагы мынчалык таза жашабайт да. Мен ушуга таң калам. Бардыгы таптаза. Мына бул жагын көрсөңүздөр деле, ваннасына делем да, көз чаптыралы да. Кадимки көзү көргөндөгүдөй ушундай бир таптаза кооз жашаганына аябай ыраазы болосуң да. Zulfi эжебиз, мынакей, сиздер көптөн бери сагынып, кыжалат болуп, сарсан болуп отурган, күтүп аткан Zulfi эжекебиз. Ассаламу алейкум Zulfi эже. Алейкум салам. Кандайсыз?
Менде баары жакшы буюрса. Ден соолук кандай? Ден соолук жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы жүрөбүз. Кантип атасыз? Жүрөбүз эми Кудай деп. Кыйналбай атасызбы негизи? Жок. Жакшы элеби? Жакшы баары. Бүгүн сизди бир санаага салып, кыжалат кылбайын, бир жакшы позитивден сүйлөшүп отуралы. Негизи эле кулак боюнча элге таанылганбыз. Биринчи эле кулактан сурап баштасак, кулак мындай кичине жылыштык болуп атабы? Жылыштык. Эми ушу угуп атканым жылыштык болуп атпайбы? Азыр менин кадимдей сүйлөп атканымды угуп атканыңыз, Ооба да. Бүгүн мисалы мен өзүм көчөгө чыгып келдим, таксиге. Машалла. Больницага барып, врачтар менен сүйлөшүп, таксиге түшүндүрүп, анын сүйлөгөнүн угуп, канча болгонун берип, чесин алып, такта врачтар менен сүйлөшүп, алардан сурап кайра такси чакырып бергиле деп, алар узатышып кайра ошентип таксист менен кайра үйгө чейин келдим. Узатып подъездге чейинчи. Больницага бардыңызбы? Ага, бүгүн больницага. Эмнеге бардыңыз больницага? Бул 48 күн болуп калды. Проктология жатынан лазерный хирургический операция болгом. Ошого пока 2 айдын ичинде ушинтип көрүм туруш керек экен, барыпчы. Жакшы эле дедиби? Ооба, бүгүн барганда баары жакшы экен дешти. Буюрса эми 5 сентябрда акыркы жолу барып көрүнөм. Как раз врач дагы ошол хирург, проктолог врачы өзү дагы отпускадан чыгат экен. Командировкадан келет да. Урматтуу достор, мекендештер, мен азыр ушул темага келейин деп аткам. Негизи Алла Тааланын сүйүктүү пендесине улам сыноо артынан сыноо бере берет деген чын экен да. Анткени бул Зульфия эжебиз жалгыз эжекебизге Алла Таалам ушунчалык бир жан чыдаткыс, жаны бар, адам көтөргүс сыноолорду берди да. Бирок аял киши экен, эгерде эркек киши болгондо бул сыноолорду көтөрө албаса керек эле, же көчөгө чыгып кетмек, же ичип кетмек, же бир өзүн жада калса таштап деле иймесе керек эле дейм да, өзүмдүн жеке оюм. Бирок бул эжебиз ушул сыноолорго сынбастан чыдап баардыгын көтөрүп келатат. Бул сыноолор албетте өзүңүздөргө маалым болгондогудай эле мына жалгыз жашап аткандыгы биринчиден. 4 дубалдын ортосунда эки көз көрбөй, эки кулак укпай, жалгыз көп жылдап жашагандыгы аябай оор сыноо. Баардыгын билесиздер. Жакындан айрылганы чоң сыноо, кадимкидей жаны тирүү эң жакын адамына жолуга албагандыгы эң чоң сыноо, достор. Анан моминтип кулагына кохлеарный имплант аппараты коюлуп чоң операция жасалган Санкт-Петербургда. Мына ушундай чоң операция дагы бир чоң сыноо болуп, бирок жакшы болуп келатат деп сүйүнүп турсак, мына жакында азыр өзү айтып өттү, 48 күн мурда, 1 ай мурда ушул дагы операция болду. Эми Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Азыркы учурда мына азыр сиздер көрүп аткандагыдай акыбал. Бирок кээде отуруп ойлоносуң, жалгыз жан өзү моминтип жалгыз бой кыйналып жүрсө, Аллах Таала эмне мынчалык сыноо берип атат деп мындай кээде кыжалат болосуң. Албетте, балким бул убактылуу конок сыноо жашоонун бул эжебизге болгон мындай убактылуу баягындай сыноосудур. Бул сыноо башкабызга балким үлгү болуп аткандыр. Башкабызга дагы бир чоң сыноо болуп атат ушул эже аркылуу. Анткени мына баардыгын көрүп атасыздар, билип атасыздар. Негизинен Кудайга шүгүр, достор, мына сиздер 2 жыл мурда сиздер менен бөлүшкөнбүз. Кудайга шүгүр, жардам бердиңиздер, каражат чогултуп бердиңиздер. Мына ошол каражаттын аркасында аябай чоң жумуштар жасалды. Мына кулагымдагы мына кохлеарный имплант операциясы жалпысынан бир 2 миллионго чукул каражат менен биринчи операциясы бүтүп келген, барып келген ушу баардык расходу менен. Андан келгенден үйүн ремонттоп, бүт баарын жаңылап, бүт бар мебелдерин, жана башкаларын жаңылап, жаңы үйгө киргизгенбиз. Андан соң ошол эле сиздердин каражаттарыңыздарды үнөмдөп отуруп, бул аппарат улам ар жыл сайын барып жанагындай настройка кылып туруш керек да. Мына ошол настройкага барып келди, жанындагы ухажер өзүбүз да кошо алып барып келгенбиз. Андан кийин дагы бир жолу жалгыз өзүн жөнөттүк, Питерге сиздерге кабар берип турдук. Ошентип Питерге 3 жолу барып келди. Мына сиздердин каражатыңыздар менен ушунун баардыгы.
Кудайга шүгүр, мына эми 6 айдан кийин деп чакырган. Мына жакында эле кайсыл айда барып келдиңиз? Январда барган. Январда барган. Уже барыш керек эле. Кудай кааласа мына сентябрларга пландаштырып атабыз. Кайра ошол Санкт-Петербургга немеге жанагы настройкага жөнөтүшүбүз керек, барып көрүш керек, барып улам көрүнүп туруш керек, ошого жөнөтүшүбүз керек. Ошого балким сиздер менен дагы бир маалымат катары эме кылып атабыз, кабардар катары жакында ошол Питерге жөнөтүшүбүз керек. Сиздердин буга чейинки каражатыңыздар менен ушунча маселе жасалды, 3 жолу барып келди. Акырында бир 10 000 сомдой гана каражаты калганда улам бул жактагы сабагына барып атты, анча өзүнө керектелүүчүсүнө бөлүп берип отуруп 10 000 ашык болчу. Азыр бир 7-8 000 сомдой гана каражаты бар бул эжебиздин. Эгерде кимде ким мен дагы бир ушул Кудайдын улуу күндөрүндө сиздерге кайрылууну тура көрүп атам. Ушул эжебизге кимде ким дагы кайдыгер карабастан жардам берем деп ушул эжебиздин маселесине мен айгана чейин чыгам дегендер болгон болсо, колуңуздардан келиши кол кабыш кылсаңыздар деп мен дагы суранып кетер элем. Мен буюрса Алланын астында ушул убада кылгам. Жөн эле операциясына эле болду, себепкер болдук эмес. Кудай буюрса, ден соолук берип турса, өмүрүбүздүн аягына чейин бул эжебизден кабар алып, сурап, колубуздан келишинче жардам берип турабыз деген ушундай ниет болгон. Ошол ниеттерге Кудай акырын жеткирип атат. Кабар алып атабыз, Кудайга шүгүр. Сурап атабыз. Бул жакта бир жакшы эжилерибиз бар, алар карашат. Бул жактагы баягы сабагына барып атат. Сабагыңыз эмне деп айтылат эле? Сабак Сурда педагог болуп калат. Сурда педагогко барып атат. Ушул сабагына барып аткан, бирок операциядан кийин бара элек. Кыскасы мына ушул жумуштар ушинтип жасалып атат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, көптү көрсө көл болот. Алдыда боло турчу, дагы кийинки боло турчу ошол настройкаларына Питерге барып келүүсүнө жана эжебиздин ушул көрүп атасыздар эми ар бир нерсени айтыштын деле кажети жок. Кайдыгер карабастан жардам берсеңиздер дагы да болот. Ошол эле эжебиздин өзүнүн атына ачылган М-банк шот ачылган билесиздер. Ошол М-банк жана Сбербанк ушул видеонун астына коюлат. Колдон келишинче кол кабыш кылыңыздар, колунда барларга ошол видеону таркатыңыздар, жеткириңиздер деп мен айтып кетер элем. Негизги тема бүгүн эжебизге зыярат кылуу жана эжебиздин акыбалын сурап жана сиздер менен бөлүшүү достор. Ушул видеону албетте сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Зульфия эже, сурап аткан элге бир жакшы бир өзүңүздөгү жаңылыктар болсо, жана башка сөздөр болсо бөлүшүп коюңуз. Мен өтө жана эле айттым го, эл менден аябай сизди сурап атат. Деги Зульфия деген эжебиз бар эле, кандай жүрөт, жакшыбы? Эмне болду? Медер деги эжебиз барбы же бирөөгө сатып бердиңби дегендер бар. Эмне болду? Кантип атасыз негизинен? Жашоо кандай? Негизи менде баары жакшы буйруса. Эми айтканда эми минус бар жакта плюс бар да. Плюс бар жакта минус болот. Эми мындай айтканда эмнеге мен азыр деп тиги жаман бул жаман деп отура албайм. Эми болгондо күнүм өтүп атат. Курсагым ток, кулагым угат. Компьютердин алдына отуруп атпайбы же китеп көп угам. Бул да өзүнчө бир мага мына реабилитация да. Операциядан азыр сабакка барбай калдым. Ойлонуп атам бул буюрса 4-чү настройкага барып келгенден кийин барып баштайм депчи. Азыр ошондой китеп эле угуп эле жатам. Тияка бияка чыгып калам, иштер болуп калса. Так ушинтип эле күнүмдү эле жашоом өтүп атат. Кыйынчылык болбой элеби? Эми кыйынчылык ушул жалгыздыктан эле болбосо эле ушуга деле көнүп деле калдым, жалгыздыккачы. Анан бирок эми ар бир келиндер кыялгандай эле мен деле мындай үй бүлө күткүм келет. Эми бирок тилекке каршы туруктуу мырза жигит да чыкпай атат. Чыгып калса анда мен элге кайрылып коюшум керек экен, Мага куда түшүп аткандар көп болуп атты эле, эми кайрылышым керек экен, Буюрса жакында мол 3-чү настройкаңызга барабыз да биз, Эми 4-чү настройкаңызга барабыз. Ушул 4-чү настройкаңызга аман эсен барып келсек, анан сиздин личный жашооңузга маани берип, көңүл буралы дагы убакытты бөлүп, сизди бактылуу кылалы эми, буюрса. Урматтуу достор, мекендештер, мен угадасыздарбы, мына арабызда кадимгидей инсан катары дистанцияда турам. Мурда деген кулагына аябай жакын болуп сүйлөгөн болсом, азыр момунтип эле туруп
сүйлөп атсам кадимки угуп аткан мен мындай азыр съемка учурунда мурунку алгачкы күндөрү мындай көз алдыман өтүп кетти да. Эсиңиздердеби? Алгачкы ирет мынтип колуна мен жазып таанышкан элем. Мен атым Медер деп ушентип таанышкан достор. Ушундай бир башкача мындай денеңде бир башкача сезимдер болгон достор. Мындай сыноону эч кимге бербесин. Элестетиңиздер. Адамдын колуна жазып мынтип кантип ушундай бул нерсени мен уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин буга чейин. Бирок өз көзүм менен көрүп, элдин баарын сиздерди таң калтырып, көзүңүздөргө, жүрөгүңүзгө бир жаш толтуруп, ыйга бөлөдүк элек. Бирок арабызда ушундай оор тагдырда жашап аткан бир туугандарыбыз бар экен, көрдүк. Бирок буга чейин эмне көрбөдүк деп өзүбүзгө буга чейин эмнеге маалымат албадык экен, кабардар болбодук экен, анда эмесе биз эмнеге кайрылуу иш менен жүрдүк экен деп өзүбүзгө өзүбүз төмөнкү баа берип кеттик элек. Бирок Кудайга шүгүр тез эле жакын аралыкта каражат чогулуп, эл жардам берип, мына ушул кохлеарный имплант аппарат коюлуп, Кудайга шүгүр ушул аппарат чыгып калганы да шүгүр. Ушул аппаратты изилдеп чыккан адамдар түбөлүк деги жан турганча, деги бул заман турганча жашасын дейт элем. Себеби караңыздар, укпаган кулакка технологиянын жардамы менен угузуп коюп атат. Бул деген замандын технологиянын өнүккөнү караңыздар. Ойлогон эмесмин? Балким көз дагы жакында чыгып калар. Эгерде көз дагы чыгып калса гана Кыргызстанда бир нече көз азиз бир туугандарыбыз бар. Аларга дагы чуркап, бул ааламды, жарыкчылыкты, жаратылышты, жашоону көрүүсүнө себепкер болуу, анда чындап бир башкача керемет болсо эле. Ошол да күндөргө Кудайым жеткирсин достор. Мына азыр Кудайга шүгүр Зулфия эже угуп турат, жакшынакай жашап атат, таза өзүнүн жашоосун алып кетип атат. Айтып атпаймынбы, кээ бир аман-соо адамдардын үйү мынчалык таза эмес. Таптаза столдун беттери тазалыгын карагыла, идиш аягын. Биз азыр жаңы жылы тамак алып келдик элек. Моминтип кыскасы өзүн тыккан таптаза карап жашап аткандыгы ушунчалык сүйүндүрөт, жана бизге да мындай сабак болот да, үлгү берет да. Бул жарыкчылыкта көз көрүп аткан кээ бир көптөгөн адамдардын үйүнө барасың. Барсаң кайрылышат. Мындай элементарный эле эшигинин астын таза карап, же бир 4 көчө тегип кое албагандар бар. Мен буга чейин биз салып жүргөн үйлөрүбүздү мындай кээде текшерип карап коебуз да, кантип атат, канча жашап атышат. Эшигинин астына 4 помидор, 4 көчө теге албаган бир туугандар бар. Эшигинин астын таза карай албай аткандар бар. Ушундай үйдү салып берип койсоң делечи. Алардын астында карала, көз көрбөсө дагы сонун жашап атат. Урматтуу ар бир көрүүчү, сабак алыңыздар, үлгү алыңыздар. Бул жарыкчылыктагы баарыбызга үлгү катары Аллах Таала ушул сыноону көргөзүп койгон. Баарыбызга бул нерсе үлгү. Жана ушул инсандарга сөзүм көп болсо кечирим сурайм. Ушул инсандардын ырыскысын колунда барлар аркылуу берип койгон. Кайталаймын, урматтуу мүмкүнчүлүгү колунда барлар. Сиздерге берип аткан чоң ырыскыңыздарды кимдир бир муктаждын ырыскысын сиздер аркылуу берип койгон достор мекендештер. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кете берлем. Мүмкүнчүлүк барда эч качан аянбастан, кысынбастан сөзсүз жардам бере жүрүңүздөр момундай болгон бир туугандарыбызга. Анан биз дагы мен көп жолу кайрылгам, биз жардам бердик эмес, Аллах Таала биз жана сиз аркылуу бул эжебиздин ырыскысын берип койгон. Ошон үчүн милдет кылбашыбыз керек, жардам бергенибизде мындай тигиндей дебешибиз керек. Бул дагы кичинекей сыноо достор. Мына ушундай. Буюрса Зулфия эжебиздин алдыда дагы бир сонун сиздер билбеген кабардар бар. Аларды сиздер менен бөлүшөбүз. Сиздерди таң калтырган бир сонун жаңылыктар бар. Сиздерди таң калтырган эжебиздин таланттары бар, башкалары бар. Өзүнчө эле серия болуп токтоп калган го, бул сериянын аягы али алдыда. Буюрса көп жакшы бир сиздерге бөлүшө турган жакшы кабар, маалыматтар бар. Кудай кааласа алдыңкы эфирлерде аны да сиздер менен бөлүшөбүз. Эң негизи ушул видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр. Жана эжебиздин алдыда өтүүчү настройкасына да Кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер. Мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр ар бирибизде бар достор. Шашып калыңыздар. Мына кече эле сиздерге кайрылгам, ушул эжебиздин маселеси эле чечилди туурабы. Ошон үчүн мындай учурларда шашып калыш керек.
мен дагы ушул жумушка себепкер болуп жетишип калайын деп. Зульфия эже, негизинен башка жаңылык жок. Башка жаңылык деле жок. Кыйналбай эле жакшы отурат экенсиз негизинен, Удобно эле отурам. Эжебиздин ушундай позитивный тамаша көп эжебиз да мынакей. Мен ушул Зульфия эже, ушу көз азиз бир туугандар менен отурган мындай булар менен көп убактымды бөлүп тамашалашканда кадимгидей бир башкача эс алам да. Анткени булардын жан дүйнөсү ушунчалык таза, адамга бир башкача позитив, башкача үлгү берип тура турган инсандар бул жарыкчылыктагы. Мындай инсандардан көп сүйлөшүп, сабак алып, мындай ар бир акылдарын бул бир туугандарыбыздын чындыгында аябай көп билгени, акылы көп чындыгында. Ошон үчүн үйрөнүңүздөр, кызмат кылыңыздар, колунан жетелеп көз азиздерге кичине кызмат кылып, бирок мындай акылын урдаңыздар деп айтаар элем сиздерге. Зульфия эже, буюрса биз жалоо атка чыгып аттык элек. Буюрса сентябрдын аяктарында Питерге, азыр сиз ал жакта улан байкелер, жолон байкелер дагы Кыргызстанда жүрөт экен. Анан ушул сентябрдын орто ченинdeби эле аягындабы пландаштырып атабыз Питерге, Кудай буюрса 5-чи настройкага, 4-чү настройкага барабыз. Ага чейин Кудай аманчылык, тынччылык берсин. Анан суроо жооп, сунуш жана башка мындай жокпу эфир алдында? Суроо деле жок. Негизги аман эсен жете алгыла, жолуңар сапарыңар байсалдуу болсун. Рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу достор, мекендештер, биз ушул сапарга чыгып атып зыярат кылып келдик элек. Анан ушул настройкасына барып келгенден кийин эжебиз айткандагыдай эле эжебиздин дагы жашоосуна маани берип, көңүл буруп, бир бактылуу болушуна себепкер боло билчүмүн иншалла. Бизге кайрылгандар көп эле негизи. Эжебизге куда түшкөндөрчү. Эми аны кичине ден соолугу жакшы болсо, анан ошого киришебиз деп аткам. Кудай кааласа ушул настройкадан кийин балким сиздер менен чындап эле бөлүшөбүз. Мен сиздер менен бөлүшпөй аткан кабардар бар эле, беги ушундай мындай алдына келейин дегендер болуп аткан. Бирок биз ушул ден соолугу кичине жакшы болгондон кийин макул болобуз деп койдук элек. Албетте бул чечимди бир гана эжебиз өзү чечет. Өзүнө туура келген, жакын көргөн, жакшы көргөн, туура болгон, туура көргөн адамын чечет. Негизгиси бул эжени колдош керек, бул эжени түшүнгөн адам болсо, ал адамды бул эже сөз бактылуу кылса керек дейм. Себеби көрүп атасыздар аны. Биринчи деле кыз кишинин тазалыгында болот, таптаза жашап аткандыгы. Мына сиздердин колдооңуздар менен 2 жыл мурда бүтүрүп берген үй ошол боюнча турат, Кудайга шүгүр. Башка үйлөргө барсаң, ушундай эле бир состояниядагы бир туугандарыбыздын үйүнө барсаң, эми мындай сөз менен айтпай эле коеюн да, мисалычы. Бул эжебиздин жашап атканын көрүп атабыз мынакей. Жакшы калыңыз анда Зульфия эже, жакшы туруңуз, Кыжалат болбоңуз, сарсан болбоңуз. Баягындай эле экенсиз, наоборот, андан жакшы бир позитивный экенсиз, Нерсе болсо сен 24 саат кызматтасың. Ооба. 24 саат кээде кызмат боло албай калтабы? Себеби жеке жумуштар менен болуп, ушундай көп кабар алабы. Кызмат болуп жүрбөйсүңбү? Биздин ишибиз менен проблемабызды бүтүрүп чечип берип атпайсыңбы? Рахмат. Буюрса эми алыбыздан жетишинче, кыйратык деп эми колубуздан келишинче жасап атабыз буюрса. Дагы да кызматтабыз. Башта кандай убада берсек, ошол боюнча эле биз медер баягындай ошол убадасынан кайтып берди деген маселе жок, Кудай кааласа. Ушул жакшы жумуш. Каражат токтосо деле буюрса, каражат токтосо деле, сизде возможность болбой калса деле биз колубуздан келишинче кызматыбызды токтотпойбуз, аракетибизди кылабыз сиздин ден соолугуңуз үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн, Кыжалат болбоңуз. Мына ушундай достор, мекендештер, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, аманчылыктарда көрүшкөнчө ушул видеону сөзсүз ар бир WhatsApp группаларыңызга жана башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Балким эжебизди мурда кийин көрүп жүргөндөр азыр көрбөй калышы мүмкүн. Ошол инсандарга сөзсүз бул маалыматты бөлүшүңүздөр. Жана ушул экран алдындагы счетторго алдыдагы настройкалар үчүн жардамыңыздарды токтотпоңуздар. Алланын эң сүйүктүү болгон керемет сонун эжекебиз үчүн иншалла. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.